Men bir суроо менен кайрылып жатам. Мен bir кыз менен сүйлөшүп жүрүп, экөөбүз нике кыйып алдырдык. Кийин чогуу жашай баштадык. Бир аз убакыт өткөн сайын ал менен чогуу жашап жүрүп, башка бирөө менен сүйлөшүп жүрө берчи. Мен кийин экөөбүз урушуп калдык, кызганып. Мен ачуу үстүндө 3 талаксың деп айтып алдым. Ал бир жолу турмушка чыккан болчу. Мен бойдок болуп, жакшы көрүп алдым эле. Менде ниет бактылуу жашаш эле. Талак айтып алгандан кийин экөөбүз эки жака кеттик. Кийин ал дагы турмушка чыгыптыр. Мага күнөө жазылбайбы? Жок, күнөө жазылбайт. Эгерде 3 талак берген болсоңуз. Негизде талак бул Алланын каарын келтире турган нерсе. Талакты берерден мурда ойлонуш керек эркек. Эркек деген сабырдуу болуш керек. Талагымды бер. Мен сен менен жашайын деген көзүмдө жок, оюмда жок, көрөйүн деген көзүм жок сени. Мага талак бербесең болбойт деп аялдар ачуу үстүндө оозуна келгенди айта бериши мүмкүн. Эркек киши сабырдуу болуп, токтоолук менен акырын эркелетип жакшы карап коюш керек. Өзгөчө биринчи баласы кош бойлуу болгондо аялдар ар кандай болуп, ичин организм ар кандай козголуп атат да. Адамдын жаралып, төрөлүп түшүү бул оюнчук эмес, кыйын нерсе. Ошол кезде аял өзүнөн өзү ачууланып, эч кимди жактырбай, керек болсо күйөөсүн да жактырбай, ушундай абалдарга түшүп калат. Ошол кезде эркек эмне кылыш керек? Туура түшүнүп коюш керек. Мен сен менен жашагым келбей атат. Такы көргүм келбей атат. Мен кетейинчи, мен мага талак берчи деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Ошол кезде эркек киши түшүнүш керек. Бул кош бойлуу болуп, бир аз ачууланып атат окшойт. Мейли. Болду, мен көзүңө көрүнбөй кетип калайынбы? Болду, эшикке кеттим анда деп, кайра кечине келип калып, келе берейинби? Эмне ала барайын деп. Белек эмне жакшы көрөт тамак ашты. Ошону ала барып, эркелетип, эмне кыла калайын деп, кыскасы эркек киши бат эле аялдын көңүлүн таап койсо болот. Төрөп ал, анан төрөп алгандан кийин сүйлөшөбүз деп тамашалап мисалы. Ошентип анан кийин бир баланы төрөп алгандан кийин аял өзү деле тажрыйба топтоп болот. Бул боюнча күйөөсүнө рахматын айткан аялдар өтө көп. Мен ажырашам деп топколон кылсам дагы жөн эле кош бойлуу болуп эле талгак болуп, ошо талгактын себебинен мага да ачуусу келип атат окшойт деп түшүнүү менен кабыл алып, мага талагын бербегенине күйөөмө 1000 мертебе ыраазымын. Өмүр бою мен күн катары кызмат кылып, күйөөмө татыктуу бир аял болуп жашаганыма мен жашаганга аракет кылам деп жана сыймыктанам деп айткан аялдар дагы аз эмес, көп. Ошондуктан эркек киши туура түшүнүп коюш керек. Араба сынбасын, өгүз өлбөсүн деп, кыскасы аял күйөөсү аялдын тилин таап жашаганга аракет кылыш керек. Аны эми ага болбой ажырашканга туура келип калган болсо, анда талагын бересиз. Албетте сиз өзүңүздүн жашооңуз менен, ал өзүнүн жашоосу менен кетиш керек.